Dostlar, bölçek amadileri, mağa kegili. Мекендик коргоочулар күнүндө да аскердик жашоо өз нугунда жүрүп жатат. Капитан Айжигит Кудайбердиев жоокерлерди сапка тизип, күнүмдүк тартиптеги буйрук, тапшырмаларын берди. Dostlar, Мектепти аяктап армияга чакырылган Айжигит ушул кесипти тандап, аскердик институтка тапшырып, билимин жогорулаткан. Билимдүү кадр 5 жылдай өзү туулуп өскөн Баткен жеринде чек ара кайтарып кызмат кылат. Ал кыргыз-тажик чек ара жаңжалына катышып, окуяда жүрөгү жалындап күйүп, мекенди сактоого салымын кошкон эр азаматтын бири. Өзүңдү ойлой калат экенсиң, мекеним үчүн, эли жерим үчүн деп ички дүйнөң менен бүт берилгендигинен бизде эч кандай коркуу сезим деген эч кандай пайда болгон жок. Жалаң гана ушул тикеден тик туруп, душмандын көзүн тик караганга ар дайым даяр болуп турдук. Биз үчүн бул дагы бир сыноо болду. Мен өз милдетимди колумдан келгенче аткардым деп ишенем. Магазинде аласыңар, коесуңар. Азыркы күндө офицер жаш жоокерлерге аскердик жашоону, курал-жаракты колдонуунун сырларын үйрөтүп, тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Ата журт алдында милдетин аткарып жаткан жоокерлерге патриоттук маанидеги таалим-тарбия берүүгө басым жасалат. Мен армиядан биринчиден эле тазалыкты жана тартипти жана ата мекенге болгон сүйүүнү билдим. Армияда ошо буга чейин гражданкада ушу оружияларга кызыгып жүрчүмүн, буга чейин эле чачып жүрчүмүн. Азыр данный момент ушул 7 секундта чачам, эгер жакшы болсо. 7 секундта уже чачып, полный неме кылып коем, разборка. Аскердик жашоодо бизди тынчтык, согушканда мезгилинде эмес, тынч жашоодо да мекенибизге салымыбызды кошуп, мекенибизди алдыга сүйрөп, ошолорго үйрөтөт. Колубуздан келген бардык аракетибизди ошо мекенибизге жумшаганга. Айжигит өлкөнүн коопсуздугун көздүн карегиндей сактоо керектигин жан дүйнөсү менен сезет жана элдин бейпилдиги үчүн ысык суукка чыдап, зарыл учурда жалындап күйүүгө даяр. Мен улуу муундан мекенди кандай сүйүш керек, мекенди көздүн карагиндей сакташ керек экендигин, анын улуулугунун, мекендин жалгыз экендигин, мекенди сүйүү ыймандан экенин бардыгын кандай үйрөнгөн болсом, ошону дагы кеңейтип, өздүк курамыма жеткирүү менин жеке милдетим жана мен ошол иш аракетинде иштерди алып барам. Эзелтеден кыргыз эли ата мекендик коргоону ыйык милдет катары көрүп, мырза дегенге татыктуу эр жигит, ата журттун ишенген тиреги, эң кыйын сыноолордо майтарылбас кайраттуулуктун, каармандыктын үлгүсү болгон. Мындай сапат азыркы күндө дагы жоокерлердин канында бар. Алар кандай гана кырдаал, сыноо болбосун, мекен үчүн бардыгына даяр турат. Уланбек Тыйканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.